Ат башыга логистикалык борбор курулбай турган болду. Бул туурасында Нарын эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Артур Байтереков билдирди. Анын айтымында инвесторлор буга чейин жердин ижара акысына төлөгөн 43 миллион сомдон ашык каражатты кайтаруусун сураган. Логистикалык борборду кура турган ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы компаниясы долбоорду жабуу чечимин кабыл алды. Буга байланыштуу 200 гектар жерди 49 жылга ижарага берүү келишими жокко чыгарылды. Учурда биз буга чейин айыл чарба жоготууларынын ордун толтуруу иретинде инвестор тарабынан төлөнгөн 43 миллиондон ашык сомду кайтаруу жөнүндө өкмөткө кат даярдап жатабыз. Айта кетсек, логистикалык борборду салчулар курулуш иштери апрель айында башталарын билдиришкен эле. Долбоор Кыргыз-Кытай мамлекеттеринин достук мамилесинин натыйжасында жүзөгө ашырылып, анын алкагында 15 000 жумушчу орун түзүлөрү маалымдалган. Ошондой эле айылдардын жана шаарлардын социалдык инфраструктурасы гана жакшырбастан, өлкө экономикасы да көтөрүлөрү айтылган. Бирок 17 февралда Ат башы районунда соода логистикалык борбордун курулушуна каршы митинг өтүп, чогулгандар өкмөт хаптын курулушу боюнча токтомду жокко чыгарышын талап кылышкан эле. Жергиликтүү бийлик бизге жеткирбесе, тийиштүү кадамдарга биз дагы кошулабыз. Адистердин айтымында 15 000 жумушчу орун камсыздай турган логистикалык борбордун курулбай калышында өкмөт өкүлдөрүнүн да күнөөсү бар. Анткени тийиштүү мамлекеттик органдар элге өз убагында түшүндүрүү иштерин жүргүзө алган эмес. Чын-чынына келгенде азыр бийлик эл. Бирок элдин аң сезими өсө элек. Эл мындай нерсеге экономикалык взрыв кылганга даяр эмес экенбиз. Даяр эместен мурун биз жөн эле катардагы атол катары макулдугубузду бериш үчүн деле толук маалымат албайт экенбиз. Таанышпай туруп эле биз азыр дайыма эле кыйкырык сүрөндө ээрчип калдык да. Азыр чын-чынына келгенде Ат башыда митингди уюштургандардын 90% Бишкекте диванда жаткандар. Жөн эле жана айылда өз жашоосу менен тиричилик кылып жүргөн жөн эле бир байкуштарды көчөгө сүйрөп чыгып, мен каршымын деп кыйкыртып атышат. Чын-чынына келгенде ошондой. Эмне үчүн буларды айтпайбыз? Анда барсынбы эксперттер эртең барып ошо жооп берсин. Дыйкандардын эртеңки күнү актабай аткан жерин барып айдап берсин. Ошол күнгө күйүп, эртеден кечке кезерип мал кайтарып жүргөн малчыларга барып жардам берсин. Акыркы мезгилдерде ушундай көрүнүштөр өлкөдөгү инвестициялык имиджге катуу сок курууда. Бул маселе коомчулукта кызуу талкууланып, интернет колдонуучулары Кыргызстан келечекте бул чечим үчүн өкүнүп калышы мүмкүн экендигин жазышууда. Инвестициялык имиджге катуу сокку болду. Эми бул маселени кантип ордуна келтиребиз? Бул абдан жакшы идея болчу. Өкүнүчтүү. Чабандыктан башка иш жок болгон Ат башыда логистикалык борбордун курулушун колдойм. Бирок, эгер атка минерлер логистикалык борбордун пайдалуулугун түшүнгөн болсо, ушундай масштабдуу чоң долбоор тууралуу өкмөт маалымат компаниясын түзүшү керек болчу. Кайрадан утулушту. Кичине бир нерсе болсо эле үчүнчү күчтөрдү шылтоолойбуз. Айрым экономисттер өлкө чоң мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жатканын билдиришет. Ошондой эле алардын айтымында бул долбоордун ишке ашуусуна тоскоолдук жараткан атайын тышкы күчтөр бар. Андыктан мен жалпы элди күнөөлөбөйм. Түшүнбөстүк болду, түшүнбөй калды деп. Ошону тескери түшүндүрүп, тескери уюштуруп аткан кандайдыр бир күчтөр бар. Мен деле эч кимге ушу бир карыш эмес 1 сантиметр жерди бирөөгө алдырып ийгенге, тарттырып ийгенге каршымын. Бирок жанагыдай жалпы элге керектүү нерселерди, маселелерди чече албаса, анда мамлекеттин кереги жок экен. Бул эл мамлекетке татыктыс экенин көрсөтүп атат да. Серепчилер мындай чоң экономикалык долбоорду ишке ашырууга мамлекет азырынча даяр эмес экендигин көрсөттү деген баасын беришүүдө. Тазагүл Эмилбекова, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.